Саламатсыздарбы, урматтуу дос курол-каармандары. Бүгүн биз Кыргызстан чемпионатында эң эле кооз ойнолгон оюндардын бирин карайбыз. Бул оюнду ак тарапта Жигитали уулу талант Кыргызстандын мастер спорт азыркы учурда эң эле жакшы оюнчулардын бири. Ал эми кара тарапта Сырга уулу Сырттан Кыргызстандын рейтингдеги номер 1 оюнчусу ойногон. Анда эмесе алардын оюнуна көңүл бурайлы. Оюн 7-нин башталмасы менен башталган. 7-9. Бул жерде аз ойнолуучу 89 вариантына оюн кеткен. 77 туз 1-2, 89 25 6-7 вариантына салган Сырттан. Бул жерде 82 89 59 таш жеп 8-7 туз алмашууга алып барарсың дегендей вариантка салдат. Бирок ага барбай бир гана 1-2 деп тартып койтат. 35 3-кө 5-ке кол салдат. 95 коргонууда и 1-ге кол салууда. 1-6 байды таркатууда. 31 байларды жуптап 1ден туз деп коркутууда. Туздан качат. 43 дагы тузга кол салууда. 1-2 81 3кө кол салууда. 2-7 коргонууда. 55 4кө кол салууда. 39 бул учурда 2-8 кылып 99 таш жесе 2ден туз алам деген ойдо болгон. И 85 99 таш жеген эмес, 1-8 2ден тузга кол салууда. 1-2 коргонууда. 82 64. Бул жерде байды таркаткандагы кара тарап тузга кармалып калган. 1ден туз, 6дан туз и бай таркатса 2ден туз. Бул жерде 1ден тузду берип 79 таш жеген. 81 туз. Бул жерде 81ден кийин так 2-3 2деги ташты качууда. 45 атайын 54 жесе мен 33 жейм деген ойдо болгон. Бирок жөн гана 94 тоозду ачып ташты азыраак өткөргөнгө аракет кылат. 1-5 54. Бул жерде 1-2. Эмне үчүн? Себеби 91 таштаса 1деги 4 коргол кармалып калат. 1-2. Бул жерде 36 5ти жабууда. 91 и бул жерде 34. 80 51 деп жүргөндөн кийин бүт ташты айдап атат тузга. Жерде 83. 1-2 коргонууда. 89 3кө кол салууда. 24. Бул жерде 34 жөн гана коргонууда. Ушул жерде талант агайыбыз 37 деген вариантка кетиптир. Мындан дагы жакшы жүрүштөр бар беле деген да оюм бар. Себеби бүт таштар өтүп кетет. Бирок 37 вариантына баргандан ошо оюнду көрө беребиз. 24 коргонгон. 45 ташты качытат. 44 жеп кетпесин деп. 61 бир корголду жеп атат. 83 23 коргонууда. 58 71 корголду өткөрүп берет кайра. 89 57 64 караган үчүн эч кандай 3 менен чаба албайт. 95 алабыз. 37 коргонууда и 64 24 2ни алдын ала качып кетет. Бул жерде 8ди жүрө албайт. Себеби коргол өткөрүп жүрүштөн утулуп калат. Жөн гана тузуна салат. Бул тараптагы жөн гана тогузуна топтоп атат. Күтүү режимди сактап
89, 79, 91, 89, 1-2. Бай тарқатқанда 1 ачык болуп калбасын деген ойдо. 68. И бул жерде жөн гана бири-бирини күтүп башталды. Бул жерде болушунча бүт корголду салып атат кара тарап. Ак тараптагы байдын таркатылышын күтүп атат. И бул жерде эч кандай жүрүштү бүктөй албайт. Алтын жүрсө 48, 4 таш жеп кетет. 5ти жүрсө жүрүшмө жүрүш утулуп калат. 10 жүрүш 10 жүрүш болуп. Ошондуктан бир гана жүрүшү 8ти жүрүш болсун. 48 ташты жеп кетти кара тарап. 62 бүктөп атабыз. 92. И бул жерде 89, 78, 89, 78. Куйрукту кубаларын билип, болушунча ташты азыраак бүктөгөнгө аракет кылып, 8ге өткөрүп алды. 89га. 89, 56, 89, 37, 93 жеп атат. И бул жерде мындай куйрукту ушул учурда деле жеп салса, набор 80 чыкмак, бирок жүрүш хотма-хот көп болгондуктан жөн гана 9га үйүп салган. Аягына чейин көрүңүздөр, жүрүштү тезирээк бүтүрүп коём. Бул оюн аябай сонун аяктады. Мен бир нече жолу жүрүштөрдү эсептеп, оюнду көрүп, ошондуктан сиздерге да көрсөтүп кетейин дегем бул оюнду. Эки мыкты Кыргызстандын оюнчулары ойногон. Мындай оюндарды көрүш керек. Ак тарап хотма-хотко жыгылды.